Мал жандуу кыргыз эли жашоого келгенден кийин негизги азык деп эт азыгын тааныган. Жер жазып жакын туугандар гана эмес, жакын коңшу колоңдору үйүнө баш бакса дагы бир каранын канын чыгарып, казан толо эт менен тосуп алышчу. Учур талабына жараша кең пейил элибиздин уул кыздары деле той топурга гана эмес, маркумду узатуу тажыясына бирден эмес колунан келишинче малдын башын садага чапканга даяр. Ысырапчылыкты токтотолу деген жүйөлүү сунуштардын авторлоруна каяша байма-бай социалдык тармакта талкууга алынып айтылып келет. Түшүбүзгө кирбеген тойлор, оюбузга келбеген адамдарды акыркы сапарга узатуу чегине жетип калдык да. Рынок шартында жашап жатпайбызбы? Ачык коомдук талкуулар ачекей мүнөздө өткөнү демократиянын белгиси деп сыпаттайлы. Маркумду узатууда жерди сатып аткан өзү уят да. Ошон үчүн силер ушул эки мыйзамды чыгарбайсыңар. Бекем маркумга жер берилет, болгондо дагы жергиликтүү бийликтер чуркап ошого коюлганга жардам берет зыянатында. Бирок талкуу малдын кандай сапатта союлуп, азыктануучуларга кандай шартта жеткирилет, кээ ошондо болуп жатпайбы? Октябрь айынын жыйындар залында чогулган Кыргызстан пенсионерлер уюму коомдук бирикмесинин Бишкек шаарында катталган өкүлдөрү мартабалуу карлыктын доорун сүрүп, бардар адамдар экенин мансаптуу отурушуу далилдейт. Албетте, аксакалдар бул полемикада ысырапчылыкка каршы далай пикирин ачыктаса да, малдын маркумду узатуу тажыясына ар кимиси өз дасмиясына жараша мал союп келген элдин ыраазчылыгын алуу экенин таанышпады. Эки маселе чоң. Бул маркумду узатуу жана ысырапчылык боюнча деп атабыз. Ошонун баарын тең биз жакшынакай жазып, негизденме кылып анан жиберели. Албетте, ысырапкорчулук болуп жатат. Бул жагдайды бир адамдын дасмиясына байлоодон мурда ошол сөөк узатуу мерчимине жараша жайда мал союлабы? Элетте мал союлуучу жайлар гана эмес, эт азыгы сатылуучу павильондорго башпагалы. Бүгүнкү биздин репортажыбыздын максаты калктын канча мал союп, аны кантип аш кылуусу эмес. Алыскы жашоосу кедей деп табылган Африка өлкөлөрүнүн жарандарынан да ашкан көйгөйгө кабылуусу. Анткени Кыргызстанда дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен эхинококкоз оорусу менен ооругандардын саны эң көп көрсөткүчтү түзгөн. В 2024 сколько у нас? 9 человек заболели, да? В 2023 сколько человек? 16. 16. Это уменьшение, да? На 7 человек. На 7 человек. И вот, который в этом году заболел, животных вообще не содержит. Өлкөдө ушул тапта эхинококкоз жана альвеококкоз илдеттери күч алганы айтылууда. Акыркы жылдары Кыргызстанда жайылып бараткан эң көйгөйлүү мите курт ооруларынын эң коркунучтуусу. Мал жандыктардан адамга жуккан коркунучтуу илдеттен айыгуу көп акча каражатын гана талап кылбастан татаал процедуралардан турарын өткөн январь айынын аягында бул көйгөйдү кеңири талкуудан өткөргөн Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлик, өнөктөш саламаттыкты сактоо жана экология министрликтеринин катышуусунда өткөргөн эхинококкозго каршы күч аракеттерди консолидациялоо деп аталган форумдагы талкууда айтылды. Эхинококкоз оорусу өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирип баратат. Биздин жарандарыбыздын арасында. Бул боюнча мынакей өткөндө дагы биз статистиканы карап көрүп, ошол жерден караганда бизде ушу бир жылда 800дөн 850ге чейинки жарандарыбыз ушул ооруга чалдык. Мал чарбачылыгын жүргүзүүдө жана ит багууда бул ооруну жугузуп алуу коркунучун белгилеп, эхинококкозду толугу менен жок кылуу мүмкүн эместигин белгилеген форумдун спикерлери аталган ооруга каршы күч аракеттерди консолидациялоо керектигин дагы бир ирет белгилеп кетишти. Кыргызстанда эхинококкоз оорусуна чалдыккандардын саны боюнча дүйнөдө эң кооптуу өлкө болуп саналуусу. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба ФАО уюмун да тынчсызданууга алып келгенин уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Олег Гучкелдиев да белгилеп кетти. Форумга катышкандар өлкөдөгү эхинококкоздун эпидемиологиялык жана эпизоотиялык абалы боюнча таанышуу видеосун көргөндөн кийин өз пикирлерин кенен кесири талкууга алып чыгышты.
саламаттыкты сактоо жана экология министрликтеринин өкүлдөрүнүн отчету баягы эле көнүмүш жакшы көрсөткүчкө жеттик, органдардын санын азайтуудабыз дегени далилдин негизинде шооно калганына ветеринария кызматынын спикерлеринин кейстери далил болушту. Форумда коңшу Казакстандагы айтылган абал эмнеге биздин өлкөгө салыштырмалуу 4 эсе аз деген суроо коюлган жок. Анткени 100 000 адамдардын ичинен биздин өлкөдө ооругандардын саны 15тен ашык көрсөткүчтү түзсө, кошуналарыбызда болгону 4 оорулуу катталыптыр. Дарттын өсүшүнө эмне себеп болууда? Эмесе спикерлердин анализине көңүл буралы. 2 жыл мурун эл аралык конгресс болгон мед академияда бүт дүйнө жүзүнөн чогулуп. Эң үчүн чогулду. Кыргызстанда проблема өзүңдөр көрдүңүздөр. Дүйнө жүзүндө Кыргызстан биринчи орунда турат да, мындайча айтканда. Анан ушундай жыйындар болуп айтылып, талкуулар жасалган да. Бирок андан иш жакшырып кеткен жок. Бул ооруну учурда толугу менен жок кылуу мүмкүн эместигин, анткени өлкө агрардык өлкө болгондуктан айлана чөйрө мете курттардын жумурткаларына аябай байып, тактап айтканда таза эместигине өтө олуттуу көңүл буруу керектигин айгинелейт. Бул уландар боюнча биздин эпизодиялык абал мындай айтканда кооптуу болуп саналат. Бул оору менен күрөштө биз 2013 жылдан баштап проект долбоору аркылуу иштерди баштап, жана таблеткаларды сатып берип, республика боюнча 10 жыл ичинде 2022 жылга чейин 100% камсыздаганбыз. Эгерде Казакстан Республикасында 100 000 адамдын ичинен 4 адам ооруган болсо, ал эми Кыргызстанда 100 000 адамдын ичинен 15 адам ооруйт. Эми жеке ветеринардык кызмат эмне деген суроого жооп издейли. Баягы эле каржы маселесине келип чечилип-чечилбеген тармактын жоопкерчилиги менен укугуна токтоло кетели. Адеп эле ветеринария жөнүндө деген мыйзамды барактап, анын 25 беренесине абай салалы. Бул беренеде жеке ветеринардык кызмат көрсөтүү укугу менен бирге жеке ветеринардык практиканы өткөрүүдөгү укугуна ээ экенин белгилеген. Айыл жергесинде ветеринардык кызматкер жеке ишкер катары өз талантын, ишкердүүлүгүн, тажрыйбасын, ветеринариялык тейлөөнү жаңы деңгээлге көтөрүп, айыл жеринде ветеринардык кызмат көрсөтүү рыногунун калыптанышына салым кошуусу учур талабына шайкеш. Жеке ветеринардык ишмердүүлүгү санитардык кызмат көрсөтүүдөн каржыланат. Мамлекеттик ветеринария кызматы айыл өкмөтү менен бирдикте жеке ветеринарлардын ишине шарт түзүү менен бирге коюлган талаптардын аткарылуусун тыкыр көзөмөлдөө милдетин сакташы керек. Бүгүнкү биздин пресс каттоодо пландуу коюлган максат азык-түлүк базарларындагы санитардык ветеринардык талаптардын аткарылышы. Өткөн жылдын сентябрь айында Москва районунун Александровка айылынын эт саткан павильондорундагы мыйзам бузууларга токтогонбуз. Санитардык ветеринардык талаптар аткарылбай, сатуучулар медициналык уруксаты жок иштегени боюнча бул павильон 13 000 сом айыпка жыгылган. Эмне өзгөрдү деген суроо менен жакында бул айылдын тамак аш саткан базарына кайрылдык. Санитардык китепчелерин көргөзүп, мыйзамдуу иштеп жатканына маашалланган Шабане Мевазовдун мал азыгын сатуудагы сабатсыздыгын белгилеп, санитардык нормага ылайык бул павильонго кол жууй турган жай киргизилишин көзөмөлдөбөгөн Москва районунун санитардык кызматына карат жолдоп кетүүнү чечтик. Анткени жогоруда айтылган кооптуу зооноздук оорулар ушундай шартта пайда болуусу ажап эмес. Эт павильону таңкы 8ден кечки 6га чейин продукциясын сатат. Сатуучулары өз ордунда тамактанышат, ошондой эле короодогу ажатканага катташат. Жуулбаган колу менен этти кармап сатышат. Кире бериште дезинфекциялоочу барьер коюлган эмес. Ал эми өзөктүү талапка ылайыкташтыра албаган иштерди Сокулук районунун азык-түлүк саткан Жибек жолу базарынан да жолуктурса болот. Бул жердеги антисанитардык абалга токтолсок, ветеринария кызматынын иштөө талабынын бир дагы пункту аткарылбаганынын далили чыгат. Эт саткан павильондо бир дагы кол жууй турган жай каралган эмес. Бул суу түтүгү эшикте жайгашкан, малдын ичеги карынын чайкаганда колдонулат. Саркынды суу түз эле ылдый жактагы коңулга сиңет. Ал жерде Сокулуктун ит мышыктарынын баары жугунду ичип, ичегисин иритип, ооруну базар ичине таратышаары күмөн жаратпайт. Базардын караңгы сабат сээлери дасмиясынын толушун эңсесе, райондун бийлиги болсо кайдыгер. Кыргызча иштегенден алысташыбыз керек да. Бул баягы эл аралык стандартка жараша биз Евразиске киргенден кийин бул жердеги да эт сатылган эттин дагы сапаты ошого жараша болуш керек да. Ошого эмне жетпей атат? Ошо жана өйдөөкү айткандай, биз
биякта помещение администрация бизге жасап берсе, биздин өзүңүз билгендей ветеринарный служба Улукбек Сурабулатович оборудование через проект алынып атат. Буюрса, Кыргызстан боюнча бүт бизге жай керек экен да. Ооба, бизге жай эле керек. Жай керек. Оборудование бизге биздин центральный аппарат берет. Базардын ээси эмнеге макул болбой атат шарт түзгөнгө? Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, ошолордун баарынын жоопкерчилигин көтөрүш керек да. Анткени малдан жуккан оорулар кооптуу болуп атпайбы? Айткан сөздү 1 айлап, 2 айлап аткарбаган базар ээлерине чара колдоnuш керек да. Азыр биринчисинен биз чогулуш жасап атканда биринчисинен кат жаздык да. Убактысы келип калды. Өткөндө дагы биздин Чүй областын ыйгаруу укумундан дагы биз распоряжение түштү. Ал боюнча ошол негизинде келип, буйрук түштү өткөн жумада. Ошол негизинде дагы биз мал базар, жанагы мал союучу жар, ошондой мал эт сатуучу жардын баарын кайра өзүбүздүн буйрук чыгып текшеребиз. Январь айындагы аталган көйгөйдү чагылдырган форумда Алай районунун акими Чыңгыз Бапаевдин айткан сөздөрү таасирдүү жагдай түзгөнүн айта кетпесе болбостур. Аталган жетекчи көйгөйдү жашырбай өзү башкарган райондун бүт жашоочуларын медициналык көзөмөлгө алдыртып, анализ тапшыртып, ооругандарынын санын ачыктап берген. Республикабыздын калган 39 райондорунун акимдеринин кулагына маалымат сырга. Москва районунда бир эт союучу жай иштейт. Иштөө шарты жоктон жогору, кезеги менен алып келинген мал атайын ылайыкташтырылган жайда союлат. Совет доорунда бул ишкана айылдан алыс жайгаштырылган болчу дешет иштегендер. Элдин саны көбөйгөнү шарттуу конуштар мал союучу жайга такалып калган. Райондун ветеринария кызматынын жетекчиси Нурбек Исаков жакында эле дайындалган учурда аткаруу кызматындагы талапты күчтөндүргөн. Бирок жергиликтүү мамлекеттик администрация зооноздук ооруларга көңүл коштугун өзгөртпөсө, абалдын оңолушунан күмөн азайбайт шекил. Базарда тандырлар жайгашкан. Навайчылар үчүн дагы шарт түзүлгөн эмес. Акча санаган колу менен нанды кармашат. Ошондуктан Москва районунун ветеринария кызматынын өкүлдөрүнүн таң калышына жооп даяр. Учурда мал баккандар гана эмес, малы жоктор дагы эхинококкоз оорусуна кабыла баштаган. Аймактык ветеринария кызматын чарбалык эсептин негизинде жеке менчикке өткөргөнү көбөйдү дешет форумдун катышуучулары. Эмесе бул аймактын элинин ден соолугунун көзөмөлүн тескеген ветеринар врачына суроо узаталы. Эртең күнү ооруп калсак, өкмөттөн эч кандай жардам жок дейм. Биз почти күнүгө эле жугуштуу лаңдар менен жүрүп атпайсызбы? Жардам жок аяктан эчтеке. Урут-сүлөс көбөйдү. Койдон көп чыгып атат азыр. Союздун балдарыбыз да биз. Жаш балдар иштеген жок азыр. Окууну эле эч ким иштеген жок. Канчасы келип кетти, практикада иштебейт. Мен жалгыз айтпайм эке. Почти 7 айыл, 1 ай суу айлап койду. Үчөөнү иштетип атам. Ошо 7 айылда канча адам жашайт? Кеминде? Бир 15-20 миң да. Жөн эле да. Жөн эле. Ошого бир киши. Үчөөбүз. Үчөөңөр. Өзүңөр машинеңер. Ооба. Өзүңөр машинам, өзүм эмем. Күйүүчү баары өзүм. Майыңар. Бүт өзүм мен. Сынып калса өзүңөр оңдойсуң. Бүт өзүм оңдойм. Айлык жок. Айлык жок, айлык элден алабыз. Эхинококкоз менен альвекоккоздун курттарын аныктоого албайсыңар? Аны лабораториядан келип алышчы кыздар. Мисалы убакыт урса жок алганга. Бирок негизи алыш керек да, бирок дарысын убагында берип атабыз. 3 ай сайын берип, 3 күн байлатып. Анан заңдардын баарын өтүп. Эми бул баягы эме боюнча, иштөө дарамети боюнча, дарылоо, жанагы немени текшерүү да эмеси боюнча бул дал келбей атпайбы талапка? Куртту алып чыгып турганан далилдешиңер керек да. Ооба. А силер болсо жөн эле ал оору эмеспи билбейсиңер да. Ооба, профилактикалап беребиз да биз. Профилактика кылып коесуңар. Анткени башкага силердин кызыкчылыгыңар да жок. Жок. Бөлөөнү араң жетишип атабыз. Жетишпейсиңер. Убактыңар да жок. Акыркы 10 жылдыкта өлкөдө эхинококкоз жана альвекоккоз илдеттери күч алганы айтылууда. Бул эң көйгөйлүү мите курт ооруларынын эң коркунучтуусу. Кыргызстанда бир гана ветеринарлар эмес, бул илдетти токтотууга бийлик, өнөктөш кызматтар тарабынан системалык иш-чара көрүлүшү шарт. Частный ветврачтардын нагрузкасында эч ким карабайт. Мурун колхоздордун убагында ар бир ветврачка нагрузка болчу. 300-400 баштай бир ветеринарга. Азыркы убакытта бизде бир айыл өкмөттө бир экиле ветврач бекилген, бирок аякта миңдеген малдар бар да. Андан тышкары дагы ушу
ит мышыктары да бар, аларды да караш керек. Ошондуктан баягы жетишпестик да болуп калат. Ар бир кишиге бир 15-20 мүнөт убакыт кетсе деле бул деле бир чоң убакытты алып коет экен. Плановый мероприятияга жетишпегендиги да болуп калышы мүмкүнчүлүктөр жаратат да ошондой мүмкүнчүлүк. Көйгөй ачыкталды. Эми чаралардын аткарылышы реформаны талап кылаары бышык. Ошондуктан кыргыз ветеринария кызматынын статусунун өзгөрүлүшү, жаңы аталышы ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматы деген статуска ээ болуусу тармакка реалдуу өзгөртүүлөрдүн киришинен кабар. Кийинки репортажда аталган кызматтын жетекчиси Улукбек Кожобергеновдун пландарына кезек берилет. Эфирден жолукканча.